СССРдин жогорку жетекчилеринен турган топ 1991 жылдын 19 августунда расмий түрдө өзгөчө абал боюнча мамлекеттик комитет ГКЧП түзүлгөндүгүн жана ал мамлекеттик бийликти толук колуна алгандыгын жарыялаган. Ал мезгилде СССРдин президенти, КПССБКнын генералдык секретары Михаил Сергеевич Горбачев Крымда эс алып жүргөндүгү белгилүү. Мына ошол эс алып жүргөндүгүн пайдаланып, ошол мезгилдеги СССРдин вице-президенти Янаев, премьер-министри Павлов, СССРдин президентине караштуу Коргоо Советинин төрагасынын орун басары Бакланов, ички иштер министри Пуго, Коргоо министри Язов, мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Крючков жана башка жогорку жетекчилер ошол комитеттин түзүлгөндүгүн жарыялап, атайын маалымат жыйын беришкен. Ошол маалымат жыйынында эле бирок Янаевдин колу калтырап, ошол мезгилдеги ар бир ушул комитеттин мүчөлөрүнүн айткан сөздөрү ынанымсыз болуп, кандайдыр бир кырдаалдан корккондугу ачык айкын билинип тургандыгы да билинип турган. Бирок ошол мезгилде ушул ГКЧПнын аракеттери Москваны ушул колго алабыз деп аскерлердин киргизилиши, ар кандай алардын ушундай бир чети чечкинсиз бирок аракеттери Москвада, Санкт-Петербургда, ошол мезгилдеги Ленинградда көп каршылык аракеттин башталышыбызына себеп болгон. Ошол мезгилде РСФСРдин президенти Борис Ельцин ГКЧПнын аракетине каршы кыймылдын башында болуп, жалпы эл Москвага кирген танкаларга да каршы туруп, чоң бир каршылык аракеттери жүрө баштаган. Бул Ельциндин аракеттери ушул төңкөрүштү жасоонун бардык аракеттерин айыптап, ГКЧПны бул мыйзамсыз антиконституциялык аракет экендигин көргөзгөн. Мына ушул аракеттердин натыйжасында 23 августта Ельцинин указына ылайык РСФСРдын аймагында коммунисттик партиянын ишмердүүлүгү токтотулган. Ал эми 24 августта СССРдин президенти Горбачев КПССБКнын генералдык секретары кызматынан кеткендигин билдирген. Латвия, Литва жана Эстония СССРдин курамынан чыккандыгы тууралуу жарыялаган. Ошентип СССРдин ыдырашына бул окуя түздөн түз өзгөчө бир орунду ээлейт. Ал гана эмес, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө жетишине дагы бул окуя түздөн түз себепкер болгондугу белгилүү. Өзгөчө абал боюнча мамлекеттик комитет тууралуу сен жакшы жалпылап бердиң. Эми Конституцияга каршы уюмга Кыргызстан кандай мамиле кылды деген бир маселе бар да. Албетте 1990 жылы октябрда коммунисттик лидер болгон Абсамат Масалиевдин ордуна илимпоз академик Аскар Акаевдин 3-айлампада президент болуп шайланышы бул Кыргызстанда бурулуш башталгандыгын, тынч жол менен коммунисттик эмес түзүлүшкө карай багыт алынгандыгын көрсөткөн. 1990 жылы декабрда болсо Кыргызстан өзүнүн эгемендиги жөнүндө декларация кабыл алып, бул жүрүм андан ары улантылган. Ал эми ошо ГКЧП учурунда Кыргызстан башка Борбордук Азиялык өлкөлөрдөн айырмалуу болуп, бул конституциялык эмес түзүлүшкө айыгышкан каршы пикирин билдирди. Мына ушуну сөзсүз айтышыбыз керек. Кыргызстандын ошол кездеги жогорку кеңешинин төрагасы Медеткан Шеримкулов атайын билдирүү жасады. Андан кийин ошо ГКЧП жеңилери калган учурда президент Аскар Акаев дагы билдирүү жарыялап, Бириккен Улуттар Уюмуна чейин кайрылды да. Бирок жалпысынан кыргыз бийлиги бул ГКЧПга каршы чыккандыгын айтышыбыз керек. Албетте ошол кездеги Кыргызстан Компартиясынын жаңы лидери бул ошол ГКЧПны колдоп тургандыгын, Жумалбек Аманбаевдин ошол кездеги турумун биз такыр эстен чыгарбашыбыз керек. Ал эми Кыргызстан демократиялык кыймылы, Ашар козголушу жана башка демократиялык күчтөр бул ГКЧПга каршы чечкиндүү
өздөрүнүн турумдарын билдиришкен. Ошол кездеги ички иштер министри Феликс Кулов дагы КЧПга каршы чыккандыгы маалым. Ал эми КТРдин ошол кездеги жетекчилиги албетте эки тараптын тең үнүн билдирип, ошол эле учурда КЧПнын пикирин дагы ага каршы чыккан Борис Ельциндин турумун дагы ачык жарыялап тургандыгы айырмалуу көрүнүшү болду деп эсептейбиз. Тынчтык, туура айтасың. Ошол мезгилде мына Кыргызстандын жетекчилиги, парламент дагы, президент дагы, ушул коомдук аракет дагы ошо ГКЧПга каршы тургандыгы менен, чечкиндүүлүгү менен айырмаланды. Ал эми кошуна мамлекеттерде ошол мезгилде республикаларда, мисалы үчүн Тажикстандын компартиясынын биринчи секретары, Борбордук комитеттин Маккамов, ал 20 августта Москвага учуп барып, ошол жерден өзүнчө бир көргөзмө алууга ашыкты. Эч кандай бир аракети билинген жок. Ал эми Өзбекстандын президенти Ислам Каримов ошол мезгилде Индияда расмий визит менен жүргөн. Бирок ал жактан дароо кайтты дагы, бирок ачык түрдө эч кандай ушундай бир өзүнүн пикирин дагы айтып чыккан жок. Ошол мезгилде Казакстандын президенти Назарбаев дагы бардык күч структураларын адам укугун коргоого чакырды дагы, бирок атайын бир кайрылуу менен чыга алган жок. Эми майнапсыз аяктаган кутум болгон ГКЧПнын ушундай жеңилиши чынында Советтер биримдигинин андан аркы ыдырашын тездеткен бир өтө олуттуу катализатору болду. Ушуну сөзсүз айта жүрүшүбүз керек. Ал эми СССРди жаңы деңгээлде реформалап, мындай конфедерациялык түрдө кайра сактап калуу аракетин көздөгөн кишилер бул ГКЧПдан кийин саясий аренада өзгөчө орунга ээ боло алышкан жок. Борбордон качуу жүрүмү, тенденциясы андан ары тереңдеди. Акыры мына 3 славян жумуриятынын өкүлдөрү Беловеж Токойуна барып, СССРден чыгабыз деп чыгышты. Жана Советтер биримдиги таптакыр ыдырап, ошол 91-жылдын декабрында жок болду. Ушулардын баардыгын тездеттирген окуя албетте ГКЧП. Анын баардык оош кыйыш жактарын мына 30 жылдан кийин дагы тереңдеп изилдеп жатышат.